Мына мен парламентте келгенден бери 2 жылдан бери Бишкек асфальт сервис боюнча көтөрүп атам да. Анан башкы прокуратура менен улам сүйлөшүп атабыз, кат жазып атабыз, иш ачылып атат, жабылып атат. 2017ден 2020га чейин канча деди? Расмий түрдө мага мына жооп келип атат да башкы прокуратурадан. 554 миллион материалдык зыян келтирилген деп. Анан 4 жылдан бери 25 миллион төлөттүрүптүр бюджетке, УКМК тергептир да. Анан эми кайра эле бүгүнкү күндө аталган кылмыш иштер Бишкек шаарынын прокуратурасынын өндүрүшүнө алынып, кайра эле тергелип жатат да. Эмне 4 жылдан бери аныкталбай жатабызбы? 8 жыл өттү. Анан кээ бир мындай саясий маселе болгондо 3 күндө камап салып атасыңар. А эмнеге мындай кылмышкер? Почти там 900 миллионов сомов. Бишкекте 50 чоң ири көчө жасалбай калды. Анан кагазда ошол көчө